Баарыңыздарга салам, сиздер менен Эйди фильм. Бүгүн сиздерге Варяг аттуу фильмди кыскача айтып беремин. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Аурвандил аттуу король узак сапардан кийин өзү менен бирге көптөгөн казналарды жана кулдарды алып келет. Аларды эшик алдынан Амлет аттуу баласы жана аялы Геруда күтүп алат. Король согушта жаракат алганына моюн бербей, кийинки согушка даярданып, аркы өмүрдөгү баатырлар мекенине бармакчы. Ал аялы менен сүйлөшүп, кечинде баласы Амлетти королдукка дайындап, өзүнүн ордун тапшырат. Эртеси экөө үйгө баратканда, корольго инеси Фьёльнир чабуул жасайт. Тууган агасын өлтүргөндөн кийин адамдарына Амлетти издөөгө буйрук берет. Бирок жаш бала качып бекинүүгө үлгүрөт. Бир аздан соң кайра айылына кайтса, Фьёльнир Амлеттин апасын өзүнө аял иретинде алып баратканын көрөт. Ошентип жаш ханзада аралдан качып, ата-энеси үчүн өч алууга өзүнө сөз берет. Арадан бир нече жылдар өттү. Амлет каракчылар арасында чоңоюп, эч кимге жеңилбеген баатыр болуп чыгат. Ал өзүнүн жашоосуна байланыштуу өзүнө берген убадасын да унутуп койгон. Бир күнү орустар аймагына тоноого барганда, Амлетке жаш кез элестейт. Айыл өрттөнгөндөн кийин түндүн ортосунда жигитке арбак элестеп, анын бул өмүрдөгү максаты ата-энеси үчүн өч алуу экенин эсине салып, жигитке атасы үчүн өч алууга кекчилдик кылычы жардам берерин айтат. Аны Амлет издеп табуу керек. Арбактын айтуусу боюнча, жигит башына жазылган тагдырдан эч качан качып кутула албайт. Кийинки күнү агасы Норвегия королунан коркуп, Исландия аралына качып кеткенин угат. Өч алуу убактысы келгенин түшүнгөн Амлет үстүнө жаман кийим кийип, чачын алган соң өзүнө кулдун тамгасын басат. Кийин көл менен сүзүп барып, Фьёльнирдин аралына бараткан кулдардын кайыгына чыгып алат. Кулдардын арасынан Ольга деген кыз менен таанышып, өзүнө буйруп турганын түшүнөт. Исландия аралында алсыраган кулдарды Фьёльнирге көргөзөт. Бирок ал алсыз кулдарды ишке жарамсыз деп кетип атканда, Амлет жулкунуп өз күчүн көргөзөт. Фьёльнир аны дагы бир нече кыздарды кулдукка калтырат. Фьёльнирдин аймагына бараткан жолдо кызга өзүнүн өч алууга келгенин айтат. Аны уккан Ольга Амлетти колдоого дайын экенин билдирет. Королдун Торер аттуу баласы Амлет жок кезде эр жетип калыптыр жана апасы дагы бир мураскор төрөп берген экен. Түндө Амлет кулдар сарайынан качып, агасынан өч алуу үчүн бычакты урдамакчы болот. Бирок түлкү бардык планын жокко чыгарат. Ошол кезде жигит тагдырына өч алуу башкача жазылганын түшүнөт. Ал бычак менен эмес, арбак айткандай кекчилдик кылычы менен. Амлет кул иретинде бардык оор жумуштарды кылып жүрөт. Ал эми дем алыш кезинде Ольга экөө жакындан таанышат. Кечинде Амлет сарайдан дагы качып, арбак айткан жол менен үңкүргө да жетет. Ал жерде кары абышка кекчилдик кылычы жөнүндө айтып берет. Анын айтуусу боюнча, бул кылыч канга тойбой турган кылыч экен жана бул кылычты ай толгон убакытта гана табууга болот. Ал эми кылычтын өзү өлгөн арбактын колунда орнотулган. Амлет ай толгон түнү баарын айткандай кылып, кылычты алмакчы болгондо, өлгөн арбак кайра тирилип, жигитке чабуул жасай баштайт. Соңунда жигит күзөтчүнү айдын жарыгына алып келип, ошол жерде башын чаап таштайт. Кийинки күнү Торер Амлетти жарышка чакырат. Оюн тартиби боюнча эки тарап жыгач менен топту каршылашынын дарбазасына киргизүү керек. Оюн акырында Амлет каршы тараптын алып жигити менен күрөшөт. Ошол убакытта оюн аянтчасына Фьёльнирдин кичине баласы жүгүрүп чыкканда, алып жигит аны жерге кулатып, жыгач менен башын жармакчы болот. Ошол кезде Амлет келип аны куткарып калат. Торер алкыш иретинде Амлетти башка кулдардан жогору коюп, ага өзү каалаган кызды тандоого мүмкүндүк берет. Ал эми Амлет Ольганы тандап, анын сыйкырчы экенин билет. Кийинки күнү Амлет планын ишке ашырууну баштайт. Биринчи Фьёльнирди коркутуу үчүн Торердин адамдарын өлтүрүп, денесин үйгө байлап коет. Муну көргөн Торер катуу ачууланат. Бул жагдайдан кийин Фьёльнир аскерлерге курал-жарактар берип, аймакты күзөтүүгө буйрук берет. Ольга аскерлерге уулу коз-карындардан тамак жасап алып келип берет. Муну жеген адамдар
өзүн өлтүрөт экен. Аскерлер баары качып жүргөндө Амлет билдирбей апасына келип, өзүнүн ким экенин айтат. Бирок апасы анын келгенине кубанычтуу эмес эле. Себеби король менен Амлетти өлтүрүүнү тапшырган апасы болгон. Буга себеп королдун Герудага көп маани бербөөсү жана кезинде апасы королго күч менен турмушка чыккан экен. Муну уккан Амлет эмне дээрин билбей бөлмөдөн чыгып кетет. Кетерден алдын Торерди өлтүрөт. Ошондон кийин Амлет тоого карай качайын дейт. Ольга аны менен бирге кеткиси келерин айтат. Бирок Амлет өч алган соң кайтып келүүгө убада берет. Баласы үчүн Фёльнир өтө чоң кайгырууну башынан өткөрөт. Себеби Амлет анын жүрөгүн өзү менен бирге алып кеткен эле. Ошондо Геруда күйөөсүнө кулдардын арасында Амлеттин адамдары бар экенин айтат. Фёльнир ошол жерде бир нече адамдарды өлтүрүп, Ольганын жанына келгенде капчыктагы жүрөк менен Амлет пайда болот. Амлет аскерлер менен мушташып жатканда Ольга качууга жетишет. Бирок капчыктагы жүрөк иттики экенин уккан Фёльнир жигитти бар күчү менен азаптайт. Торерди жерлегенден кийин жигитти өлтүрүүгө келсе, Амлет ордунда жок болуп чыкты. Себеби аны түндө каргалар келип бошоткон соң Ольга аны атка мингизип алып кеткен экен. Амлет толуктай сакайганча Ольга экөө бир үй бүлө иретинде өмүр сүрөт. Алардын элестөөсү боюнча алардын урпагында эгиз балдар туулат экен. Амлет сакайып, Фёльнирдин бардык аскерлерин кырып чыгат. Ал бөлмөгө киргенде апасы чабуулдап Амлетти жаракаттайт. Ошол себептен апасын өлтүрүүгө мажбур болот. Ошол кезде кокустан Геруданын баласы келип Амлетке чабуулдайт. Кокустан кылычын сермеп аны да өлтүрүп алат. Үндөрдү уккан Фёльнир үйгө кирсе, алдында Амлет турат. Ал биринчи балдары менен коштошуп алууну чечип, таң эрте вулкан тоосуна чакырат. Таң эрте Амлет жолдон апасы менен коштошуп, вулкан тоосуна келет. Ошентип алар экөө кылыч менен бир топ мушташат. Бир аз мушташкан соң Амлет чарчап тизелеп калат. Бирок жигиттин руху мыкты болгон үчүн Фёльнирдин башын чаап түшүрөт. Ал эми Фёльнир Амлеттин жүрөгүнө сокку жиберет. Жерде жаткан Амлет өлөрдөн алдын Ольга менен эгиз балдарын көрүп, ары карай баатырлар мекенине аттанат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикир калтырганды унутпаңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.